Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qandaysыңар достор? Biz gayri ele күзөттөбүз. Монтип достор жаныма келип эриктирбей. Бас маек кура беришет мен менен. Кайсы кой туу еткенде отурабыз. Келчи, эмне болду? Кидекке дейсиң да. Кидекке дейин деп атат окшойт. Бул болсо отурганга мындай керебет бар. Артында туугандар ар бир өзүнүн палатасында отурушат. Бул жакта болсо жалпы коро. Ушундай туугандар. Ким эмне менен алек? Жазгы тууп болушу жазында мынтип күзөт кылабыз. Эмне кылабыз анан? Төл өтө маанилүү 1 жыл күтөсүң. Кочкорду коюп, анан кандай чөт болду экен деп аны күтөсүң. Ал чарбачылыкта кызыктуу нерселер ошолор экен да. Убакыт өтөт экен. Селекция деп баягы аргындаштыруу, жакшы төл алуу, сапаттуу. Бүгүнкү күндө Арашан деп абдан популярдуу болуп аткан биздин Кыргызстаныбыздын өзүбүздөн чыккан асыл тукум кой багында. Ошолорду өздөштүрүп, чарбада ушинтип мээнет кылып атабыз. Кызыктуу окуялардан эмне? Кээде мына өткөндө дагы бир окуя айтсам, бир кой тууду, аны жалкы экен деп эле көңүл бурган эмеспиз, жалап эле жүргөн. Туура 3 саат өткөндөн кийин экинчисин тууп коет. Таң каласың да кээде. Болбосо өзү бир 15 мүнөттөн кыйын болсо, бир өтө кыйын болсо 1 саатка чейин барат. 3 сааттан кийин экинчисин туупат. Кээ бир учурларда болот. Кечкете толготуп жүрөт. Каканагы жарылат, суусу кетет. Анан мына козу чыгат го деп күтсөң жок, кой кыйналат. Анан акырын кармабынан мээлейди кийип алып колуң салсаң, башы менен бир эле колу келип калган болот. Экинчи колун тартып чыгыш керек болуп калат. Кээде арты менен келип калат, кээде мойну менен, капталы менен келип калат. Ошолорду туура жакшы кылып койду туудуруп алыш бул өтө чоң мээнет да. Себеби ал койдун козусу көпкө чейин толготуп кой кыйына берип давление менен кысып салса, ал козу өлүп калат ичинен эле. Ал эмне деп коет? Ал чарбачылыкка убутак деп коет. Себеби ал кой 1 жыл күтөсүң да багасың, ошондон төл алайын деп. Анан ал төлүң өлүк болуп калса, өзүңдүн баягы карабай койгондугуңдан, шалакылыгыңдан, анда чарбага киреше келбей калат. Чарбачылыкта киреше сөзсүз болбосо, чыгымга учурай бересиң, анан чарба өзүн тарта албай калат дагы эле. Анан айла жок, ал ишти да токтотуш керек болуп калат. Ошол себептен кимде ким мал чарбачылык менен алек болгон болсо, сөзсүз түрдө ошо төл малында, жем тоютунда, багууда жана эмдөөлөрүндө толук ошол иштерди туура убактысында жасаса, жакшы киреше алып келет да чарбачылык. Бирок албетте ошол чарбачылыкта өзүңдө бир аз кызыккан адам болушуң керек деп ойлойм. Ошо баарыңарга тилең ийгилик. Төлүңөр берекелүү болсун. Не дейсиз? Бүгүн кечки саат 11 болуп калды азыр.